Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Жаңы бийлик конституцияны өзгөртүүгө даярданууда жана анын долбоорун жазып жатат. Укукчулар иш көшөгө артында жүрүп жатканын айтууда. Албетте баары мыйзамдуу болуп, кеңири талкуу уюштурулуп, бардык процедуралар сакталса жакшы болмок. Бирок мурда деле конституция бардык процедура менен оңдолуп келген. Натыйжада эмне таптык? Бийликте болсо түшүнсө болот. Мезгил ушундай. Укукчуларды да түшүнсө болот. Алар бардыгы укук чегине кайтып келсин дейт. Бирок маселенин баары ошол эски укук чегинде пайда болбодубу? Сент-Экзюперинин жазганы бар. Эгер падыша өз генералына көпөлөк бол деген буйрук берип, генерал ал буйрукту аткара албаса, генерал эмес падыша күнөөлүү болот деген. Укук чегинен чыккан революция аркылуу бийликке келгендер канча кааласа да көпөлөк боло албайт го. Андан да жаманы бүткүл Кыргызстан, анын элитасы дагы, карапайым жарандары да конституцияны оңдоп койсок эле маселенин баары чечилет деп ойлойт. Бирок коом өзү таза жана туура болбосо, эч кандай мыйзам аны оңдой албайт. Атактуу канцлер Отто фон Бисмарктын айтканы бар. Жаман мыйзамдар менен жашаган жакшы адамдар ишти алып кете алат. Жаман адамдардан турган коомду жакшы мыйзам оңдой албайт деген. Азыр айрымдар жогорку кеңештеги депутаттардын санын 90-га чейин кыскартып, алардын бир бөлүгүн партиялык тизме менен, калгандарын бир мандаттуу чөлкөмдөрдөн шайлаш керек дейт. Алардын пикиринде партиялык тизме менен шайлоо депутаттардын жеке жоопкерчилигин жоюп салат экен. Бирок парламентте отурган депутаттардын санын кыскарткандан эч бир маселе чечилип калбайт. Бул таптаза популизм. Партиялык шайлоосу жок бир мандаттуу шайлоону деле көргөнбүз. Атандаш талапкерлер бири-бири менен соттошуп, аяк учу көрүнбөгөн кызыл чекет талаш, бир айыл башка айыл менен салгылашып, бир кокту башка коктуга каршы чыккан канча жаңжал болгон. Аны менен катар бир мандаттуу шайлоо учурунда парламентке аялдар же жаштар, же улуттук азчылыктар, же мүмкүнчүлүгү чектелгендер өтө албай калат. Я за одномандатные округа. Ну, может быть, не 100%, а вот как было у нас с СНПЗ. Мен бир мандаттуу чөлкөмдөрдөн шайлоону жактайм, бирок 100%га эмес. Мүмкүн бир кездеги эл өкүлдөр жана мыйзам чыгаруучу жыйындар сыяктуу кылса болот. Анткени партиялык шайлоо болбосо гендер теңчилиги же жаштар менен майыптардын квоталары сакталбайт. Түз шайлоо болгондо аялдар парламентке өтпөй калат. Ошондой эле жаштар же мүмкүнчүлүгү чектелгендер шайланбайт. Турмуш өзү ушундай. Человек не будет избран, никогда лицо с ограниченными возможностями не будет избран. Это реальность. Башка саясатчылар Конституцияда жазылган курултай идеясын толугу менен ишке ашыруу зарылдыгын айтат. Мыйзам боюнча андай курултайга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чогулат жана алардын чечими сунуш катары гана каралат. Курултайчылар же курултай эки палаталуу парламенттин өйдөкү палатасы болсун, же өз алдынча иштеген элдик курултай алдында бардык бийлик бутактары жыл сайын отчет берип турсун дейт. Курултай у нас это жогорку кеңеш. Курултай деген жогорку кеңеш. Эгер биз сапаттуу жогорку кеңеш шайласак, ошол курултай. Экөөнүн маани маңызы бир. Алар эл өкүлдөрү. Бирок жогорку кеңештен тышкары дагы бир курултай шайласак жана алар жыл сайын чогулуп, президент менен башкалардан отчет алып турса, аларга бир нерсе жакпай калып же кутун болуп кетсе, бийлик кызматын ташташ керек болуп калат. Биз аларды 5 жылга шайласак, бирок 1 жылдан кийин курултай аларды бошотуп салса, бул эмне деген болот? А через год может курултай их аннулировать, вот это выборы все это. Да что же такое будет тогда? Ошондуктан конституцияны өзгөртүү ишинде абдан чоң талкуу жана талаш тартыш боло тургандай. Аны менен кошо башкаруу системасы да өзгөрүшү мүмкүн жана бул маселе дагы бардык нерсени конституцияны өзгөртүү аркылуу чечсе болот дегенге окшош. Бирок дүйнөдө таза президенттик, таза парламенттик же аралаш системасы менен жашаган мамлекеттер бар. Жана алар демократия же коомдогу эркиндикти жоготкон жок. Ал эми Израиль же Улуу Британиянын дегеле конституциясы жок. Бирок алардын коому өнүккөн жана демократиялуу. СССРде да 1936 жылы кабыл алынган конституция сонун жазылган. Бирок анын учурунда өлкөдө канча кандуу репрессия болду. 1977 жылы кабыл алынган конституция дагы абдан жакшы болчу. Бирок советтик коом ошол баш мыйзам менен сенектикке башоту менен кирип кайра чыга албай жок болбодубу? Маселе конституция же башкаруу системасында эмес, маселе өзүбүздө. Ошондо саламат калыңыздар.